Жергиликтүү шайлоо учурунда партиялар убадаларды берүүдөн аянган жок. Алардын урандары адаттагыдай көптөгөн амбицияларды камтыды. Арине, убада берген партиялар иш жүзүндө айткан иштерин аткарууга милдеттүү. Себеби сөз бергенден кийин жыйынтык чыгаруу абзел. Шайлоого чейинки агитация учурунда КСДП партиясы карапайым калкка коомдук демократия менен бирге жардам беребиз деп айтышкан. Бирок берген убадасы чынында эмнени түшүндүргөнү дагы деле сыр бойдон калууда. Ал эми убада берүүдө Республика Ата Журт партиясынын талапкерлерине эч ким тең чыга алган жок. Алардын максаты Бишкектин парктарын сактоо жана жакшыртуу, иштебей калуу тобокелдигине дуушар болгон лифттерди алмаштыруу. Жада калса майрам учурунда салют жардырууларга тыюу салган убадалар айтылды. Өнүгүү Прогресс партиясы шаар боюнча көп кабаттуу унаа токтотуучу жайларды мурун өрт учурунда күйүп кеткен прокуратура имаратынын ордуна курууга убада берди. Муну менен чектелбестен айтылуу партия мүчөлөрү шаардын бюджетин 2 эсе көбөйтүүгө убада берди. Кыргызстан партиясы башкаларга караганда шаар тургундарын көбүрөөк үмүттөндүрдү десек болот. Алар шаарга жүргүнчүлөрдү акысыз ташыган 500 автобус жана троллейбус болоруна сөз берди. Бирок айтылган убада чындыкка жатпагандыгын, шаардын жарандары ишенбегендиги белгилүү болуп калгандай. Мындан тышкары алардын пландарына көчөлөрдү жарык менен камсыздандыруу, жол белгилерин жаңыртуу, жол эрежелерин сактоо максатында видеокамераларды орнотуу жана жүргүнчүлөрдүн жол үстүнө өтүүчү жолдорду куруу. Бул убадаларды аткаруу үчүн Кыргызстан партиясы бул иштерди азыр баштоосу керек. Саясий аренада өз жолун жаңы баштаган Мекеним Кыргызстан партиясы Борбор калаанын бүткүл райондорунда мобилдүү акысыз медициналык комплекс иш алып бараарын белгилөөдө. Партиянын сайтында бул нерсе кандай болоору көрсөтүлгөн. Мындан тышкары партия жарандар үчүн тротуарларды жана сызыктар менен белгиленген жолдорду жасоого пландап жатат. Жана кечки убакытка чейин иштеген шаар тургундарына жардам катары түнкү рейстерди ачууну көздөшөт. Айтылган сөз атылган ок демекчи. Ошондуктан шаар тургундары убада кылынган жаңылыктарды ишке ашуусун күтүүгө аргасыз. Шаардык кеңешке өткөн партиялардын убадаларын жарандар канчалык эстеп калышты? Ушундай суроо менен биз тургундарга кайрылдык. Партиялардын кайсы убадасы эсиңизде калды? Партиянын убадалары эсте калганы жана жарык шаар боюнча ошол эсимде калды. Анан көбүнчө эле айтылат эмеспи? Обычно жолдорду оңдогон боюнча эми турмуш көргөзөт. Мунун баары аткарылбайт го. Мамлекет тизиминде болгондон кайдагы бесплатный пенсионерге бүгүнкү күндө мен ошентип ойлойм да, жеке менин оюм ушундай. Жаймал болбогон элемелер. Транспорттар, свет, бал болбогон машиналарды айтып эле атат элдин баары эле. Аны допустим, свет жасайбыз дейт. Эми Кытайдан келген гранттар элеметтилги элдин баары эле билет да, болбогон элеге баалы. Эми обещаниясы кандай десем, баягы Өнүгүү Прогресстен кичине жылыш бар деп ойлойм мен жанагы. Себеби деген жанагы жарыктыкты биздин Бишкекке алып келип антип бүтүп атат. Ошол менин эсимде калган. Шаардык кеңештин курамын түзгөн 5 партия тарабынан айтылган убадалар жок дегенде жарымы аткарылса, Бишкек шаары 4 жыл ичинде эбегейсиз өзгөрүүлөргө дуушар болот. Ал эми жогорудагы партияларга добуш берген жарандар айтылган убадалар аткарылыш үчүн тез эскертип туруусу кажет.